Канчалаган аскерде кызмат өтөйм деген уландардын эң сөзү улуттук гвардия экендиги талашсыз. Бирок бул аскер бөлүктө кызмат өтөөгө жашы жеткен уландардын баары эле кабыл алына бербеси белгилүү. Маалыматтар боюнча Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясында кызмат өтөй турган балдардын бою 180 сантиметрден кем эмес. Өң келбети келишимдүү болсу кажет. Андыктан аскерге кабыл алынган 100 жоокердин 20сы улуттук гвардияда кызмат өтөөгө тандалып алынат. Кол башчынын айтымында армия коомдун көзгүсү. Кубанычтуусу соңку жылдары аскерде кызмат өтөөгө кызыккандардын саны өсүүдө. Азыркы убакта көпчүлүк эле айтып келет, бул армия менен коом башка деп. Мен антип эсептебеймин. Армия бул коомдун бир бөлүгү. Ошондуктан армия бүгүнкү күндө биринчи жетишкендиктердин бири деп койсом да болот. Бул элдин ишенимине ээ болуп атат. Ошондуктан бүгүнкү күндө службага келип кызмат кылам деген уландар дагы көбөйүүдө. Эгемен алгандан берки аскер тармагындагы абал менен азыркыны салыштыруу мүмкүн эмес. Анткени учурунда шарты төмөн, тамак ашы тартышмалда да жоокерлер чымыркан эмгектенип мекенди коргоп келсе, бүгүнкү күндө салыштырмалуу жоокерлерден тарта офицерлерге чейин кийим кечеси шарты жакшырган. Бул тууралуу Республикалык жоокерлердин энелер комитетинин төрайымы Улкан Байгубатова билдирүүдө. Коом бул армияга көз каранды. Эгер армиябызды түбү менен түптөп албасак, армиябызды даярдап албасак, анда мамлекетибиз коопсуз болуп калмак. Бирок ушунун баарын мына мамлекетибиз абдан жакшы жардамдарын берип, колдон келген жакшы нерсени кылып атканы бул элинин баягы стабилдүү, элинин баягы бейпил жашоосун баягы армия турган үчүн ушу жакшыртабыз деген максаты болуш керек деп мен ойлойм. 23 февраль ата мекенди коргоочулар күнүнө карата куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясында майрамдык иш чара уюштурулуп, күчүрү менен эмгек өтөгөн иштеги жетишкендиктер үчүн бир катар офицерлер баалуу сыйлыктар менен сыйланышты. Анткени аскердик даражанын бир кадам алдыга жылып, бир теп күч көтөрүлүүсүнүн артында ополтоодо эмгек жатат. Муну жон териси менен сезген офицерлер дагы да мекен үчүн иштөө жоопкерчилиги күчөп, ишеним артылууда деп түшүнөт. 14 жылдан бери 701 аскер бөлүгүндө иштеп келатып, экинчи даражада медалды алып атам. Бул оңойго турбайт. Бул юбилейный медаль эмес, бул атайын даража менен бөлүнүп бериле турган медаль. Мен өзүм ушу алган медалыма татыктуумун деп эсептейм. Жана ушул медалга дагы да болсо токтоп калбастан дагы биринчи даража алганга аракет кылам. Өсүп келе жаткан жаштарды, өзгөчө эркек балдарды мекенчиликке тарбиялоо, аларды ата мекенди коргоого үйрөтүү аскер тармагынын негизги милдети. Улуттук гвардияда кызмат өтөгөн бир жылга чукул убакытта чет өлкөдөн келген расмий конокторду тосуп алуу, мамлекеттин туусун кайтаруу менен эле чектелбей, патриоттуу болуу, мекенге кызмат өтүүнү да өздөштүрүшөт. Майрамдык иш чара өлкө таанымал ырчы бийчилердин концерттик программасы менен коштолду. Шакер Сатыбалдыева, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.